Assalamu алейкум, урматтуу бак сүйүүчүлөр. 11 июнь 2024 жыл. Жалал-Абад областына караштуу Кочкор Ата шаарынын жанындагы 6 гектар мисте багынан бир көрүнүш. Кайра эле биз бул жерде 2,5 күндүн ичинде 300гө жакын, 300дүн тегерегинде мистени кыйыштырдык. Уладык. Уланган мистелер Кыргызстандын местный жакшы сорт боло турган перспективдүү формалары жана Ирандын мистесиндей чоң болгон мистелер да бар арасында. Бир канча түрдүү мисте уланды бул жерде. Коллекция багысымал. Бул жерде көрүп атканыңыздар көк краска менен боёгондорубуз эркек мистелер. Ал эми калган кызылдары основной 90% түзгөн кызыл краска бул ургачы мисте болду. Бул эркектин тегерегинде ургачы мистелер жайгашкан. Ошол 8ден 12 даракка чейин ургачы мистеге бир дана эркек дарак мисте чаңдаштыруучу катары колдонуш керек. Бул кыйыштырганыбыздын жыйынтыгы буйруса божомолду 2-3 жумадан кийин билинет. Эгер уланган болсо, могул сапка колубуз тийгенде эле бул өзүнөн өзү түшүп калат. Жада калса шамалга деле түшүп калат. Бүчүр, могул жерде турган бүчүр өзүнөн өзү өсүп чыга баштайт. Үстүндө бир аз жалбырак калтырылат. Эмне үчүн? Бул мурдагы видеолордо да айттым окшойт. Көлөкө да кылып турат. Ошол эле учурда булар фотосинтез аткаруучу. Адамдын өпкөсү кандай роль аткарса, булар дагы ошентип дем алат. Фотосинтез аткарат, осмостук басым аркылуу тамырдан сууларды соруп алат. Мындайча айтканда жашоону улантып турат булар. Булар көктөгөндөн кийин бул жагы кесилбейт. Бул жак эң эрте кесилсе, кийинки жылы жазында, эрте жазында кесилет, кыш мезгилинде. Болбосо мүмкүнчүлүк болсо 1 жыл коюп кое бергенде пайда бар. Ошондо 1,5 жылда